Аба ырайы бузулганда белим ооруп, сол бутум тырышып ооруйт. Массаж кылдырсам дагы басылбай койду. Кантип айыктырыш керек? Негизинен бул көбүнчөсүн бел ооруп бутка берүүсү бул бел омурткасынын тайып калышы негизинде болот. Көбүнчөсүн грыжа болгондо бутка кеткен нерв тамырлары кысылып, ошол негизинде белге берилет оору. Бул көбүнчө эле биздин пациенттер сразу эле бел ооруганда бул массажга чуркашат, ал болбойт. Бел ооруган учурда биринчи очередде покой керек. Андан кийин биз нестероидный противовоспалительный дарыларды жазабыз дагы, лечение поэтапно кеткенде ошол учурда эффект жакшы болот. Биринчи эле жана айтып өткөндөй эле нестероидный противовоспалительный дарыларды беребиз. Андан кийин физиопроцедура, жылуулук, андан кийин массаж бел ооруган адамдарга самый лучший лекарство бул зарядка деп айтмакмын. Постоянно бул көнүгүү менен жүргөн жакшы. Тишим эле ооруй берет. Тиш доктурга барсам, тиштериң таза. Тиштин нервтери ооруп жатат деп койду. Тиш нервтерин кантип лечение кылат? Бул көбүнчөсүн траничный воспаление траничного нерва деп коебуз. Бизде черепно-мозговой нервде 12 пара нерв бар, ошонун 5-чи парасы траничный нерв. Ошого суук өткөндө бул траничный нервден 3 ветви деп коебуз, медицина термини менен караганда. Ошол 3 ветви 3 бутакка бөлүнөт дагы, именно ошол тиш жака кеткен ветвиге суук өткөн, ошон үчүн тиш тамырлары ооруй берет дагы. Алар ошол учурда стоматологко кайрылып, бүтүн тиштерин даже алдырган убактары болгон. Бунун негизги лечениясы биринчи бул жана айтып өткөндөй эле нестероидный противовоспалительный дарыларды беребиз. Андан кийин жылуулук физиопроцедурасы кетет. Такыр эффект болбосо акыркы лечение бул операционное лечение. Операция жолу менен лечение кылышат. Саламатсызбы? Менин апам Альцгеймер оорусу менен ооруп атат. Ошого жардам бере аласызбы? Альцгеймер оорусу бул негизи эле деменция менен симптомдор аябай окшош болгондуктан деменция деп койсок да болот. Бул приобретенное слабоумие деп коебуз. Бул көбүнчөсүнүн пациенттерде 40-65 жаштан өткөндө башталат. Мунун биринчи жолу окумуштуу психиатр Алоис Альцгеймер изилдеп чыккан. Мунун биринчи эле белгилери адам табияттан өзү негизи кандай десем, ушундай бир чарчаңкы жагдайлар болгондо, ал көбүнчө ушул чарчап, Альцгеймер менен ооруган адамдар жалпак тил менен айтканда бул алжып калышат да, эске тутуусу начар болот, акыл эси кетет. Булар кийин бара отуруп, даже убагында өзүнүн атын билбей калышат, жакындарынын аттарын билбей калат, тууган уруктардын аттарын билбей калып отуруп, акыры биз муну кандай лечение кылабыз десек, медицинада чындыгында бул нейролептиктерди беребиз, успокоительный дарыларды беребиз, именно ошол башта кан айланууну жакшырткан витаминдерди беребиз. Бирок ошол эле учурда биздин клиникага кайрылып, ушул симптомдор менен кайрылып келген пациенттер дем салуу жолу менен аяп аткан учурларын биз көп эле байкадык. Ошол эле учурда Куран аяттарына келген чөп дарлар менен пайгамбарыбыздын сүннөтү болгон хиджама, кровопускание деп коебуз. Жана керектүү жерден керексиз кандарды алуу деп. Хиджама жолу менен башта кан айлануу жакшы болуп, ошол учурдан дагы жакшы болгон пациенттер көп эле болуп атат биздин клиникада. Кызым тубаса микроцефалия. Кантип силерге жолугуп лечение кылдырсам болот? Азырынча массаж жана физио лечение кылып жатабыз. Микроцефалия менен төрөлгөн балдар чындыгында медицина тармагында бизде лечениянын эффективдүүлүгү анча эмес. Биз көбүнчөсүн ошол башка витаминдерди жазабыз. Өздөрү айтып өткөндөй эле физиопроцедура, массаж жасабыз. Бирок ошол эле учурда биздин клиникага кайрылып, поэтапно лечение алып, ошол оору менен ошол эле учурда мындай жакшы результаттар болгон учурлар болгон. Биздин клиникага кайрылып, поэтапно лечение алып көрсөңүздөр болот. Саламатсызбы? Мен 6 айдан бери эпилепсия оорусу менен ооруйм. Эмнеден андай оору келип чыгат? Негизи эле бул эпилепсия оорусунун түрлөрү көп. Биринчи эле азыркы учурда көбүнчө травманын таасири негизинде болушу мүмкүн. Бул көбүнчө биздин пациенттер травма алган кезде сотрясение головного мозга деп коебуз. Убагында лечение албай, ошонун таасиринен башта киста головного мозга деп коебуз, илякча пайда болот. Ошонун негизинен болушу мүмкүн эпилепсиясы. Башта кандайдыр бир опухоль, новообразование болгондо ошонун негизинен болушу мүмкүн эпилепсиясы. Азыркы учурда подростковый балдарда шейно-грудной сколиоз, выраженный сколиоз деп коебуз.
ошонун негизинен дагы эпилепсия менен ооругандар көп. Эмне үчүн дегенде, именно ушул кан тамырдын баары моон желкеден башка кетет. Башка кеткен сосуд нерв тамырлары кысылып, мээге жакшы кислород жетпегендиктен ошонун айынан дагы эпилепсия болгон учурлар болуп атат. Бирок ошол эле учурда бул Куран аяттарына да келет дейт. 50 на 50 деп айта алсак болот да. Эпилепсия менен келишет, электроэнцефалограмма головного мозга таттырасын, андан судорожный готовность, эпилепсия барбы жокпу ошону аныктайт дагы. Анда эпилепсия жок, томография таттырсаң, томографияда эч кандай опухоль же бир киста жок, но больной страдает уж эпилепсия менен. Ошондой пациенттер келип, бир эле ушул демдин касиетинен, Курандын бир кереметтүү касиеттеринен айыгып кеткен пациенттер бизде аябай эле көп. Саламатсызбы? Мен көптөн бери башым ооруп, тамагым буулуп кыйналам. Көптөгөн врачтарга бардым. Айыкпай жатат. Негизи эле баш ооруп, тамактын буулганын себептери бул баш оорунун негизи причинасы көп. Жөнөкөй эле гемоглобин аз болгондо баш ооруйт, же бир ашказанда язва болгондо баш ооруйт, кан тамырлар ичкергенден баш ооруйт. Буулуп кысылганы бул гормоналдык нарушениянын негизинен да болушу мүмкүн. Бул дегени штабинде железида бизде гормондор бөлүнүп чыгат. Ошол гормондор нормасынан аз же көп болгон учурдардагы буга башка терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Бирок ушундай эле симптомдор менен биздин клиникага кайрылып, бизде интегративдүү медицина болгондуктан бизде поэтапно кетет лечениялар. Биринчи учурда бизге консультация врачтарга кайрылат дагы, биз диагноз коюп, дем салууга жиберебиз. Ушундай эле симптом менен келип, врачтардан лечение алып жакшы болбой, ушул бир демдин касиетинен жакшы болгон учурлар көп эле кездешет бизде. Мен 28 жаштамын. Башым көп ооруйт. Көп ызы чууда, балдарым ыйласа, нервтенсем эле желке жагым тырышып ооруп калат. Эмне кылышым керек? Бул эмнеден? Кичинекей кезимен эле ооруйт болчу. Бул жана айтып өткөндөй эле айтып атпайлы, баш ооруганын негизи причиналары көп. Желекет алып уюп тырышып атса, балдар ызылдаганда ооруп атса, бул көбүнчөсүн шейный остеохондроз деп коебуз. Ошол моон желкеден кеткен, башка кеткен кан тамырлар кысылат дагы, ошол учурда гипоксия мозга деп коебуз. Мээге жакшы кислород жетпестен мээ ача калып, тумчугуп, ошол негизинен ооруйт. Балдар ызылдаган кезде, адам катуу бир катуу ачууланып нерв болгон кезде тот момент спазм сосудов болот, кан тамырлар кысылып, анын эсебинен бул баш ооруйт да. Бул медицина жаатынан биз остеохондроз деп диагноз коебуз. Буга биринчи эле очередде сосуд расширяющий, витаминдерди жазабыз, массажга жиберебиз. Бирок булар чындыгында баары эле убактылуу болуп калат да. Убактылуу ооруну басат, бирок эгерде оорунун булагы башка жакта болсо, сама болезнь остается дегендей. Көбүнчө эле ушундай жалоптар менен биздин клиникага кайрылган пациенттер жана айтып өткөндөй эле бүт бул эми врачтарда андай мындай дегенде эмес, врачтардан лечение алып келишет дагы, эффект жакшы болбой, наоборот, одной стороны лечим, но другой калечим дегендей эле биздин аптеканын дарылары биздин организмди токсин кылып уулай берет экен дагы, кайра эле боор оорулар көбөйүп атат. Именно ушул оорулар менен биздин клиникага кайрылып, жана жогоруда айтып өткөндөй эле демдин касиетинен, Аллахтын бизге ушундай керемет кылып берген Куран аяттарынын айтуусу менен айыккандар бизде аябай көп. Мен 2 жылдан бери ооруп жүрөм. Башым тегеренет, көңүлүм айныйт, дарыланып жатам. Сиздер кандай кеңеш бересиздер? Бул деле ошол баш оору менен связь болуп атат. Көн айланып баш ооругандыгы бул гемоглобин аз болгондо да ошондой болот. Адам жүрөк айланат. Даже жөнөкөй эле гемоглобин аз болгондо баш ооруйт, давление низкий болгондо баш ооруйт. Биз врачтар ошол дарыларды жазабыз, пациенттер убактылуу жакшы болот. Кайра эле жана айтып өткөндөй эле оорунун булагы башка болгондон кийин кайра эле оору берет да. Адам оорунун булагын, причинасын, тамырын таап туруп айыктырса, негизи ошондо результат жакшы болот. Именно биздин ушул Сенамед клиникасында оорунун булагын, тамырын таап туруп бизде айыктыргандыгы үчүн ушундай баш оору менен келип, жөн эле бир дем салдырып, Куран аяттарына келген чөп дарыларды ичип, ошол эле учурда хижема жасатып, хижема жасаганда башта кан айлануу, кровообращение деп коебуз. Кровообращение жакшы болуп, жакшы болгон пациенттер жакшы көп эле болуп атат бизде. Адамга жин кирүү жана невроз оорусунун айырмачылыгы барбы? Жин кирүү невроз оорусунун айырмачылыгы, невроз негизи медицинада бул
Латын тилинен келип чыккан невроз сөзү. Муну 1907 жылы Киллен деген ученый ушул медицина термине киргизген невроз оорусун. Невроз оорусу деген эми бул көбүнчө пациенттер келет, менин башым ооруп атат, менин жүрөгүм ооруп атат. Муну эми мындайча айтканда психосоматика деп коебуз да. Жүрөк ооруй берет, жүрөк таза чыга берет. Баш ооруй берет, башын томография таттырса, бул таза чыга берет. Бул психосоматика негизинен келген оору. Ошол психосоматика болгондон кийин көбүнчөсүнүн внутренний органдар кайра жабыркашы мүмкүн, бирок анализ тапшырса бүт баары таза чыга берет да. Мен как медик таң калыштуусу, чындыгында мен бул клиникага жаңы келгенде чындыгында мен такыр ишенбей жүргөм. Бизде намаз болгону менен Курандан бир глубоко маалымат болбогондугу үчүн биз көп нерсени билбейт экенбиз. Ушундай бир Аллах Таала бизге даяр Куранды шифа кылып жибериптир. Ушундай оорусу менен келип, невроз оорусу менен келип, демдин эле касиетинен, Курандын бир кереметтүү аяттарынан айыккан пациенттер бизде аябай көп. Ушул жерден айтып кетчү нерсе, биздин Сенамед клиникасынын башка клиникалардан өзгөчөлүгү бул интегративдик медицина болгондуктан холистикалык ыкма менен дарылоо да бизде. Бирдей учурда ушул медицина тармагын ошол эле учурда шариаттын негизинде чогуу дарылоо, эки жакты чогуу айкалыштыргандыгыбыз үчүн бизде сонун бир көздү кубанткан сонун результаттар болуп атат. Бул болсо ушул клиниканы кандай десем, бир сонун бир уникалдуу системаны түзүп берген да. Биздин өзүнүн главный директорубуз Шари Дүйшөнүч айткандай, дүйнөдө жок сонун бир уникалдуу системаны түзүп берген. Интеграционная медицина деп. Ушул биздин клиникага кайрылып, бул болсо Аллахтын каалоосу, улуктугу менен жакшы болгон пациенттер аябай көп бизде.